Bir farz турасында ата-энеге жакшы мамиле кылуу. Кур'анда Аллах субханаху ва тааля айтат: "Биз инсанга ата-энесине жакшы мамиле кылуусуна өкүм бергенбиз" дейт. Анткени пайдасын айтылат, боюнда көтөрдү, канча деген кыйынчылыктарды, кийин төрөгөндөн кийин анын тарбияты, чоңойтуусу кандай. Ушунун бардыгы ата-энеси бардыгын жоопкерчилигине алып, көтөрүп, чыдап, демек аларга баш ийүү, моюн сунуу фарз болот экен туугандар. Bir сүннөт туурасында саждада манжаларды кандай кылыш керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан рүку кылганда манжаларын ачып, тизесин кармайт эле, бышык кылып. Ал эми саждага барганда манжаларын бириктирет эле дейт. Рүкүдө кылганда манжаларыбызды ачып, мындай кылып таянбастан, манжаларыбызды ачып кармап таянышыбыз керек экен, бүркүт чапчыгандай кылып. Ал эми саждага барганда болсо, мындай кылып албай, манжаларыбызды бириктирип сажда кылышыбыз керек экен.